Assalamu alaikum qadırman zamandaşlar. NTV telekanalının Akıl Zaman Avtorda Өліктесі қайрадан сіздердің назарыңыздарда. Бүгін күнгі жұма. Мен мұсылманмын дегендің бардығы жұма намазға барышы парыз. Ошол парызды атқарып, біздің меңдеген мекендештерибиз, улутташтарыбыз мечиттерде жүрүшөт. Ош базарынын жанындағы Бейшен Алиева көчөсүндөгү мечитте турабыз. Бұл жерде ең ел көп келген, бирок ушунчалык тар, батпаган жай. Бирок ошого карабастан ар бир өздөрүнүн милдетин аткарып кетип атат. Бүгүнкү сөз мечиттер кандай болуш керек деген маселенин айланасында болмокчу. Миллиондон ашуун кишилик калкы бар баш калабызда 70ке жакын мечит бар. Алардын дээрлик көпчүлүгүндө абал мына ушундай. Киши адамга жык-жыйма толот. Короосуна ал турсун жакын жердеги көчөлөрдүн баарына чыгып окушат. Топурак чаңы буруксуган жолдорго жайнамаз салуу ыңгайсыз. Ошондуктан кагаз, коробка, кир көтөрүндүү материалдарды, жаан чачында сыз өтпөс, кышында сууг өтпөс материалдарды төшөп алуу кадыресе көрүнүшкө айланган. Ош базарынын, деги эле соода жайларынын баарынын айланасындагы мечиттерде жума намазга келгендерге коробка сатуу өзүнчө эле бир бизнеске айланган. Башында соодагерлер ыргытып жиберген коробкаларды майда балдар жыйнап алып сатышат эле. Азыр эми ал балдарды кууп чыгып, бул кирешелүү ишти чоң кишилер эле ээлеп алышкан. Коробкаларды жүздөп жыйнап алып, мечиттердин айланасына алып келип үйүп коюп сатышат да, намаздан кийин ордунда калган коробкаларды кайра жыйнап кетишет. Бир коробканын баасы 10 сом. Сатып турар, жыйнап алар, жумадан жумага сактап турар жериң болсо, бул жакшы эле бизнес. Бирок бүгүнкү маселе бизнес эмес. Бизнес, акча жасоо деген кардарлык бар жердин баарында жоктон да болсо пайда болуп иштей берет. Маселе мечиттердин тардыгында, күндөн күнгө күргүчтөп ыйманга келгендерди батыра албай жатканында. Ош базарынын жанындагы бул мечиттин ордунда 90-жылдары ичине 50, короосуна 50 киши араң баткан кичинекей мечит бар эле. Мусулмандар бирөөнүн кичинекей эле үйүн сатып алып мечитке айландырышкан. Ошондо эле жума намазда эл батпай, ушинтип ысык сууктун баарында көчө толуп калат эле. Эми анын ордуна аянты бир топ кеңейген, заңгыраган 2 кабат мечит курулду. Бирок эл баягыдай эле көчөгө батпай намаз окушат. Мына ушул элдин баары бири калбай биздин өлкөнүн жарандары. Бирок булардын бирөө да биз ушинтип намазды көчөдө окуп калдык деп мамлекетке, деги эле эч кимге дооматын коюп догун арткан жок. Кудай алдындагы милдетин кандай шарт болсо да шүгүр деп тыптынч келип аткарып тыптынч тарап кетет. Албетте, мусулман баласы үчүн эң улуу деп эсептелген жума күнү жараткан эгесине ыңгайлуу жерде олтуруп, жакшыраак сыйынып, жок дегенде бир чай кайнам ашыгыраак олтуруп Кудай сөзүн угуп кетсем дегенде ар биринин 2 көзү 4. Бирок ушунчасына да топук кылып, парзын эптеп өтөгөнүнө кайыл болуп тарап кетип жатышат. Мусулмандын момундугу да мына ушунда. Ушунча эл момун болбой, тажаал болсо, аксын болсо, акмак болсо, айрым кудайсыздар сыяктуу бетбак болсо, кимдин жаны калат эле? Эң жөнөкөй логикадан ажыраган, ачыгын айтканда, ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү балким жайында эле, бирок жин шайтан аркылуу эс акылын жоготкон кудай безерлер мектептен мечит көбөйүп кетти деп чуу салып жатышат. Бул ызы-чуу компаниясынын башында айрым белгилүү телеканалдар бара жатат. Алардын кожоюндары Кудайды оюнчук көрүп, кесири башынан ашып, бирок анын кесепетин бул эле дүйнөдө тартып суук тумшук болсо да эс акылына келбегенин көрүп жатабыз. Мечит деген намаз окулчу, улуу кичүүнүн баары Кудайга сыйына турган жай. Мектеп болсо, балдарды илим билимге окута турган мекеме. Мектеп ашкана сыяктуу жер болсо, мечит жуунуп тазалана турган жай сыяктуу. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Мектептин эсебине мечит курган учурду але көрө элекпиз. Болсо чуу салып жаткандар миллион жолу мисал кылып өлүп бермек. Бирок мечиттин эсебине мектеп курган учурлар жок эмес. Бирөөнүн мечит кур деген аманатын аткарбай, мектеп кургандарды Кудай өзү кечирсин. Бул өзүнчө сөз кылуучу маселе. Бүгүнкү маселе мечит кандай болууга тийиш деген маселе. Намаз окулчу жер, тагыраак айтканда жамаат менен намаз окулчу жай кандай болушу керек деген сөз. Мечит бул жараткан Алла Тааланын үйү, адам баласын жараткан менен тааныштыра турган, байланыштыра турган, жана өзүнүн жашоосунда максатын тааный турган, оңоло турган, аарулана турган, ынтымактын ушундай бир очогу, билимдин очогу болгон, дүйнө жүзүндө эң биринчи адам баласынан курулган бул Кааба мечити болуп эсептелинет. Дүйнөдөгү бардык мечиттер ошо Каабанын филиалы.
Мечиттин өзү курулуусунда эң биринчи шарият боюнча таза мал менен курулсун дейт. Бир арам мал менен уурдап алынган, шектүү, же болбосо бирөөнүн жерин басып алган, же кандай мындай окшогон арам болбош керек, таза мал менен курулуш керек. Экинчиден, ошо мечитти курганда ошол жердеги мусулман калкы баардыгынын салымы болуш керек. Мейли материалдык салым кошо албаса дагы, ошого кандай десек бир патасы менен, өзүнүн колу, денесинин күчү менен дегендей, эң болбоду дегенде ошо жакшы ою менен. Тилекке каршы эми кээ бир адамдар ушундай мечит салынганга мындай эми каршы десек, мен ушу тилимден чыгаргандан өзүм тартынамын, коркомун. Себеби эми бул ааламдын кожоюну, ааламдын башкаруусу, жаратуучусу, ошонун үйүнө каршы чыкты деген эми бул өтө кандай десем коркунучтуу, жаман сөз да. Ушундайдан биз кичине этияттасак, мечит Кудайым буйрса болуп турса, мынакей элибизге ушул жерге туура тарбия берилип турса, туура насаат айтылып турса, келечегибизде жаштарга жакшы багыт берилип, ошо жаштарыбыз ошо ыймандуу жаштар болуп, мекенине күйгөн, ата-энесин урматтаган, үй бүлөсүн баккан, кийинки урпактарга эстафетаны ушундай татыктуу тапшырган, бардык арам нерселерден өзүн сактаган, ушундайларды тарбия кыла турган руханий борборда булчу. Адам денеси ооруп калса, больницага барат, сөзсүз больницага барат, барбай койбойт. Бул адамдын руху ооруп калса, мына мечитке келип руханий. Кудайым ушуга Аллахтан ар бирибизде жүрөгүбүз бар. Эч бир көкүрөккө корадына Алла Таала эки жүрөктү жараткан жокмун дейт. Ушу жүрөктүн тынчтыгы адамдын бакыты экен. Ачка болсо дагы, аз маз мисалы бир нерсеге, байлыкка, бийликке жетпесе дагы жүрөгү тынч болсо, мына бактылуу экен. Канча байларды көрүп атабыз, жүрөгүндө тынчтыкты Алла Таала алып койгон. Бул бактылуулук эмес. Алла Кур'анда айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб". Алла Тааланы жаратканды эстегенде адамдын жүрөгүнө рахат келет, бейпилдик келет дейт. Ар бир мусулманга 5 маалкы намазда эле жамааттык намазда парз милдет кылынган. Алар айт жана жума намаздары. Динден аллергия болгон айрым мекендештер намазды үйдө деле окуса болбойбу дегенин да угуп жүрөбүз. Кудайдын талаптарынын башка өзгөчөлүгү кайсы бир пенденин каалоосу менен боло албаганында да. Дин безерлердин оюна койсо, Кудайыңа дааратканада олтуруп сыйын дебейби? Жамааттык намаздын маанисин мына ошол жамааттык намазга баргандар билет. Ошондуктан алар ага баардык ишин таштап коюп барып, катарлары күндөн күнгө күргүчтөп көбөйүп жатат. Намаздын окуган киши үчүн пайдасын ошол кишинин өзү жана бир Кудай билет. Ал эми коом үчүн пайдасы көз көрүнө. Намазды толук окугандарды тим эле коелу. Жума намазга эле барган киши жок эле дегенде ошол күнү арам иш жасабайт, алдабайт, уурдабайт, таразадан жебейт. Себеби жаман иштер намазын текке кетирерин билет. Намаз окугандарга сын тагып, алардан өйдөсүнүп, билимдүүсүнүп, кемсинтүү үчүн эч кимде эч кандай акыл эстүү жүйө да, далил да, ал турсун жарандык укук да жок. Жылына 2 жолу окулчу айт намаздары аянттар деле окулуп жатат. Ал үчүн мечит куралы деген эч ким жок. Бирок жума сайын окулчу жума намаздары үчүн башкалабызда мечиттердин аянтын 2 эсе көбөйтсө да аз экени айдан ачык. Ошентсе да мечиттер бош турганга караганда ушинтип эл тыгылышып турганы жакшыраак сыяктанат. Мусулмандар бири-биринин далысына сажда кылып болсо да Кудай алдындагы милдетин аткарып кете берет. Кышында эл сыртта окуй албай калган катуу суукта мечиттерде ошондой эле болуп жатат. Бирок момундун чыдамы менен ойноо да өтө опурталдуу. Алардын колунда башкалардыкындай эле баардык жарандык укуктары бар. Ага кошумча дуа, башкача айтканда алкыш же каргыш аттуу дагы бир кубаттуу куралы бар. Мына ушул жерде мындан 2 жылча мурун мечиттерде жамааттын баары омин деп туулдап сүрөөнгө алган зулумдарды Алла Таалам өз проблемалары менен өзүн алыштырып жок кылсын деген дуалар аргасыз эске түшөт. Кудай ар бирибизди каргыштан, каргышка кылар иштен сактасын. Албетте мечит деген же болбосо Алла Тааланын үйү деген эң биринчиден таза болуш керек. Кирген кишиге жагымдуу болуш керек. Кирген ошол мечитке кирип ибадат кылган киши ошол жерден ырахат алыш керек. Бул 12-чи микрорайондогу Айша мечити. Ачыгын айтуу керек, мечиттеги абал шарттын баары анын имамына жараша болот. Мында Кыргызстан Аалымдар кеңешинин төрагасы, Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Ажы Нарматов имамдык кылат. Борборубуздагы эң үлгүлүү мечиттердин бири. Качан барсаң таптаза, атыр жыты аңкып турат. Биз Айша мечитинин ичинде турабыз. Бул жерде
адатта эл аягы таптакыр үзүлбөйт. Бүгүн биз атайын эл жок учурду тандап келдик. Баш калабыздагы эң жаркыраган, таза, ичинде жыты аңкыган ушундай бир жакшы мечиттердин бири. Ал тургайым ол жерде салынган килемдери дагы өзүнчө бир керемет. Кыргыздар адатта эми каражаттын тартыштыгынан көп мечиттерге жана палас эле салып коюшкан. Ана мындай өңү көрүнүп турганы менен отурганга такыр эле ыңгайсыз катуу болот. А бул жерде качан келбесин, кайсы учурда болбосун, мен ушул жерде палас салынып турган учурун билбейм. Деги эле башынан бери эле көлкүлдөгөн ушундай көл килемдер салынып турат. Булардын ар биринин түгү мындай көзгө дагы көрүнөт, кол менен дагы мындай басканда жанагы кадимки жер төшөктү баскандай, андан дагы көлдөлөң баскандай көлкүлдөп турат. Бул жерде жатып эс алсаң да болот, олтурсаң да болот. Эл кирип чыкканга да, автомашиналар токтогонго да ыңгайлуу. Мамлекет башчыбыз айт намаздарын ушул жерде окуганы да бекеринен эместир. Кимдир бирөөнүн кирип чыгышын чектөө, бирөөлөрдөн бирөөлөрдү атайлап бөлүп коюу таптакыр мүмкүн болбогон мечиттерде мамлекет жетекчилеринин коопсуздугун камсыз кылуу өзүнчө бир чоң маселе. Жок террористтерди таап, жасалма экстремисттерди жасоо менен алек болуп келген коопсуздук кызмат үчүн эми дин тутунгандарды чындап үйрөнүү түйшүгү жаралды окшойт. Эмнеси болсо да мындан ары Кудай момундардан кылмышкер жасоонун сурагы катуу болот сыяктанып калды. Мечиттин өзүнүн сүрү болот да. Мечиттин жанынан өтүп баратканда дагы ушул мен туура эмес иштерди кылдым эле деп өзүнүн туура эмес ишине кейигенге ушу мечит аркылуу, ушу мунаралары курулушу аркылуу таасирленгендер дагы аз жок эмес да. Эгемендүүлүктү коргоо, динибиздин эркиндүүлүгүн өткөнүбүздө анчалык мечит курулганга мүмкүнчүлүк да болбоду дагы, ашар жолу менен кургандар болду. Анан үйүнөн ким эмне мүмкүнчүлүгү болсо ошону алып келип салып, пайгамбарыбыз дагы Мединага келгенде эң биринчи үйүнөн мурда мечит салганда ошол жер мындай жөн эле топурак эле. Жамгыр жааганда ошо курма дарактын бутактары менен үстүн жапкан эле. Жамгыр жааганда суу өтүп кетип, сажда кылганда пешенелерине ылай жармашып калат эле. Анан барып 4-5 жылдан кийин анан биринчи жолу таш салып ташталган. Таш болгондон кийин анда ылай жармашпай, буту колдору ылай болбой, анан барып өсүү, өнүгүү өзү акырындык менен болот экен. Дагы бир үлгүлүү мечит Аламүдүн базарындагы белгилүү исламий аалым Садыбака Сажыдоолов имамдык кылган мечит. Базарда жайгашканына карабастан, заманбап тил менен айтканда баардык жактан евро мечит. Өлкөбүздөгү чоң кичине мечиттердин көпчүлүгү сыяктуу эле араб демөөрчүлөрдүн акчасына, атап айтканда Кыргыз жараны Саид Баюми жетектеген Вами фондусунун каражатына курулган. Алла өз аятында мечитке ар бир киришиңде кооздонуп, зыйнаттанып, ажарланып, тазаланып кир деген. Сажда кыла турган орундун тазалыгы эң негизги маселенин бири. Кичинекей эле бир жер булганыч болуп кала турган болсо, менин жана башкалардын намазын кабыл болбой калыш коркунучу бар, Кудай сактасын. Ошол себептен Аллах Таала Кур'анда "Худу зинатакум инда кулли масжид" сажда кылып мага жакындай турган жерге жасанып, кооздонуп, сулууланып кир. Кир кийимиң менен ал жерге кирип, кир денең менен кирип, сажда кылгандан кийинки сенден калган изге бирөө сажда кылып жийиркенип кала турган болбосун. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жума күнү ар бир бойго жетип жумага барам деген эркекке жуунуусу ал милдет. Сөз түрдө баргын, жуунуп анан баргын деп атат да. Үйдө болсун, мечитте болсун, бир кийим менен намаз окуу макрух, жагымсыз ибадат, көрүнүш. Эгер сен ошол намаз окуган кийимиң менен дароо чыгып эле тойго кетип кала албасаң. Бул деген эмне? Мисалы мен президенттин алдына десе, же болсо кечеги мечиттин ачылышына кандай жасанып барсам, ар бир намазга кудошон жасанып келишим керек. Эмнеге? Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Пайгамбар айтат, бенденин Аллах Таалага эң жакын болгон абалы кайсыл десе, ал сажда кылган абалда. Мен инсандан болгон жетекчиге кол кушуруп, аябай жасанып, жытып атырлар себенип барам дагы, намазга келгенде тизеси жыртык, жан башында жамаатчысы бар, кийим менен туруп калабыз да биз. Биздин мечиттин көркүн, кадыр баркын кетирген нерсе ушул болуп атат. Мен кечеги жумада жума окуп бүткөндөн кийин жүр мен менен бир жерге барып кел деп бир
жигитти айтсам, жогорку билимдүү. Бир сыйра карап туруп, мен бара албайм, бул кийим менен барсам уят деди. Анан мен айттым, анда сен неге Алладан уялбай келип алдың бүгүн? Жаман кийим менен. Ооба, Алладан уялбай неге келип алдың? Сен уялышың керек болчу да. Сен азыр инсандан уялып атасың. Тойго бара албайм деп, ажы той экен. Сен Аллахтан уялышың керек эле. Анткени сенин бүгүн сенин майрамга кандай кийинишиң керек? Сен майрамга аябай таза кийинишиң керек болчу. Майрам өткөрүлө турган жерде аябай таза тыкан болуш керек. Сен бутуң турган жерге экинчи кишинин пешенеси тийгенде ал чочуп кетпей турган деңгээлде мыкты бол. 5 убакыт намазда бутту жууганда жөн эле чала бучук эле жууп кетпей, сөзсүз түрдө 5 убакыт намазда бутту жууганда самындап эринбей жуугун. Сен намаз окуп чыгып кеткенден кийин дагы сенин таманың турган жерге бирөөнүн саждасы пешенеси тийип калса саждага, ал рахаттанып намаз окуй турган болсо. Мисалы мына ушул биздин мечит 3,5 миң, 4 миң адам батырат өзүнө. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Мына менин азыр так маңдайымда дуалдын ар жагында аялдардын 600 орундуу намазканасы бизге жабышып турат. Жума окуй алышат. 350 аял келип жума окуйт. Башка мечиттерде канча билбейм, бирок бизде шарты бар болгондугу үчүн. Астында дагы тиги даратканалы бар, өзүнчө даратканасы бар, өзүнчө душу бар, бүт бардык нерсеси аялдык өзүнчө, эркектердин даратканасы өзүнчө, душ, дарат алчу, дарат сындырчу жерлери. Анан биздин мечитибиздин бир өзгөчөлүгү ичиндеги жытты толук мындай соргучтар менен торуп чыгып кетет. Анан бир эле учурда жыруулук да берет. Бир эле учурда шамалдаткыч менен салкындатып да берет. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн, мечит кандай болуш керек деп. Мечиттин ичине киргенде оймо чиймеси менен жана башка архитектуралык жактан намаз окуп аткан адамды алагды кылбай турган деңгээлде жупуну, бирок кенен намаз окуганда ырахаттана турган деңгээлде боло турган болсо, мен айтат элем ошол эң мыкты. Болбосо мына кечээ жакында Германияда, андан кийин Дубайда, акыркы жолу мына Кувейтте бир мечит ачылды. Карап отуруп көз тойбойт да. Карап отуруп, ал көз тойбойт да. Бир жерин карап, экинчи жерине барганда дагы эле баягындан баш айланып калышы мүмкүн. Болушу мүмкүн, кайсы бир киши жакшы ниет менен салгандыр, Аллах Таала алардын дагы ишин илгерилетсин, бирок мен үчүн эң мыкты мечит демир ушул. Өлкөбүздүн жарандары жалаң өз каражатына курган, анын ичинде өтө көп каражатка курулган ажайып чоң мечиттер да пайда боло баштады. Алардын бири баш калаабыздагы уйгур ишкери салган Махмуд Кашгари мечити. Кооздугу көз жоосун алат. Мечиттин мечит экенин билинткен куполу менен мунаралары болбосо, көркөмдүк дегендин эч нерсеси жок мечиттердин фонунда бул биз чындап сыймыктанар архитектуралык дөөлөттөрүбүздүн бири болуп калган. Баш калаа деген баш калаа, өлкөнүн, элдин жүзү. Мындай имараттардын курула турган башка мечиттер үчүн маяк болуп берерин эске албаганда да, намазган конок кара келсе, ээрчитип барып намаз окуп кетсең эле эмне деген жакшылык. Бул мечиттин жасалгасынан өткөн ыңгайлуулуктары бар. Эң жакшы желдетүү, жыпар жыт чачуу, жылуу пол, ал турсун заманбап дааратканасында бети колдон бутка чейин аарчынар сүлгүлөрүнө чейин даяр. Мусулманчылык эптеп шалпа шулпа даарат алда атыгылып, туш келген жерге эңкейип тоңкоюп намаз окуп кете берген аргасыздыктын дини эмес, эң маданияттуу, эң таза, эң заманбап адамдардын күндөлүк эле турмуш образы экенин ушундай мечиттер көрсөтпөсө чынында кайдан көрөт элек. Бул мечит былтыр 2017 жылы апрель айында курулган. Божомол менен үстүңкү этажга эле, үстүн асты менен биригип 3000 адамдай батат бул мечитке. Муну аябай кооз экен, таза экен, ичи жытаңкып турат экен. Өзүңүздүн оюңузча мечит кандай болуш керек? Эми жалпы ушундай болуш керек же, мындан да кооз болуш керек? Мечиттин кооздугуна кеп жок, ооба, мечит кооз боло берет. Бирок негизи мечиттин кооздугу ичиндеги абад кылуучу адамдар менен да. Себеби аятта да Алла Таала айткан: "Иннама я'мур масаджидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир." Мушриктер же башкалар мечитти абад кылбайт. Ким Аллага жана иман кыямат күнгө иман келтирген болсо, Алладан гана корккон болсо, ушул адамдар мечитти абад кылуучулар да. Ошентсе да мечит деген кандай болуш керектигинин үлгүсүн бизге түрк туугандар көрсөттү десек туура болор. Алгач Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультетинин лабораториялык корпусу катары салынган Жал микрорайонундагы чоң мечит баарыбыздын оозубузду ачырды.
Анын жанында Бишкекте эмес, Түркияда, Стамбулда жүргөндөй болосуң. Мечит аттуу коомдук имаратты күтүү үчүн атайын иштелип чыккан система, көп каражат, кынтыксыз уюштуруу керек экенин да ушул мечит көрсөттү десек болор. Анын бардык жагына көз салып тейлеп турган атайын техникалык персоналын эсептебегенде да Манас университетинин 30-40 техничкасы жума сайын келип мизилдетип тазалап турат. Кыргызстанда өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, бир жалпы саны 3000-ге жакын мечиттерибиз бар, ар кандай мечиттерибиз бар. Бардык жерде ибадаттар окулат, бардык жерде ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт. Бизде бул жерде ошол ибадатка көбүрөөк маани берилип, анан ибадаттан сырткары мындай ар кандай эле кишилердин келип бул жерде ар кандай сабак өтүүлөрүнө, же болбосо ар ким өзүнүн пикирин айтканга, же болбосо ар кандай жамааттардын агымдар болушу мүмкүн. Ошолордун ишмердүүлүгүнө бул жакта тыюу салынат да. Биз ошондой эле мечиттин ичинде мисалы кээ бир жерде көрөбүз, адамдар мисалы тамак бышырып, кичине жыттандырып, мындай жагымсыз ыңгайларды жаратып коюшу мүмкүн. Биздин мечитте андай нерселерге уруксат берилбейт да. Эми ушул 2-3 жылдан бери ушул жерде бир кенедей кыпындай кир жок экен, могу келемдер сону сакталган экен ошол бойдо. Буну биз жана айткандай күнүнө, анан кийин жумасына бир жолу чоң бир тазалык иштерин жүргүзөбүз. Ар бир чаңдарынан баштап бүт мындай стундарына чейин тазалап турабыз. Анан биз бул жерде бул жердин ыңгайлуу шарттары мечит мындай полдон ысыйт, асты жагынан жылып, келген кишиге дагы мындай бир ыңгайлуу, ырахат бир шартты жаратып берет да. Кышында жыргап намаз окуйт. Анан келген киши бир ырахат алып, ыраазы болуш керек да. Кирген мечиттен. Эми биздин бул мечитке бир биздин өзүнүн Кыргызстандагы бир туугандарыбыз эмес, сырттан чет өлкөдөн дагы көп кишилер келип ыраазы болуп кетишет да. Биз буга чейин жанакындай носки же байпагы жок киргенге дагы бир уруксат бербесек деген да бир неме болгон убагындачы. Анткени дегенде ар кандай көп кишилер келет, ар кандай мындай ыңгайсыз немелер болушу мүмкүн. Бирок акырындык менен биздин өзүнүн жамааттагы көнүп барачат, мындай тазалыкка мындай көңүл буруп, жыңайлак келбей мындай келсе да мурдакка салыштырмалуу жокко эсе болуп калды да. Ал эми түрк туугандар куруп, жаңы эле пайдаланууга берген борбордук мечит болсо, мечиттин үлгүсүнүн да, ислам дөөлөтүнүн да, түрк тектүүлөрдүн урухий дүйнөсүнүн да символу болуп калды десек жаңылышпаспыз. Кылымдарды карыткан Константинополь соборлору батыш архитектурасынын туу чокусу болсо, аны Осмон түрктөр азанчыны мунаралары менен толуктап, өзүнчө бир кайталангыс архитектуралык шедеврге айланткан. Анын 1000 жылдар менен сыналган инженериясына эч нерсе кошумчалап же алымчалап мүмкүн эмес. Анкара шаарындагы Кожотепе мечитинин көчүрмөсү болгон ушунча чоң имарат пилдин 4 бутундай болгон өтө кубаттуу 4 түркүккө минип турат. Цемент, темир бетон чыгелек заманда эле сомдолгон таштардан гына алып, айкалыштырып, аштап куруу технологиясы менен жасалган жүздөгөн ушундай мечиттер тарыхый Осмон империясынын аймагында ошондон ушул күнгө чейин кебелбей заңкайып турат. Заказ менен атайлап ушул мечиттен жасалган килемдер буларчы. 100% жүндөн жасалган. Бул жүндү дагы Жаңы Зеландия деген жер бар экен, ошол жерден алып келип атайын токутушкан. Жанагы ак койлордон. Ошонун жүнү деп айтышты. Ошол эле килемдер менен төшөлгөн. Бизге бут кийимибиз жок баратсак, бул жерде ташпы деп ойлоп аттык эле да. Үйдүн ичиндегидей турбайбы? Ооба. Бул жагы мына подвал. Подвал деле көлөмү, площадь ошондой эле да. Ошондой эле. Ошончо эле батат, бир азыраак батпаса, калган ошондой эле. Вентиляциялары бар. Желдеткичтер, булардын баары желдеткичтер, адам көп болгондо иштеп баягы жагымсыз жыттарды алып чыгып кетет. Пожарный немелердин баары каралган. Кичине түтүн чыкса, кичине ысык барса, сразу белги берет. Килемдер үстү менен асты окшош. Окшош, баягы мен айтып аткам да, көрмө аны. Куполдон баштап шамчырак, люстра. Биринчи этаж, подвалдагы булардын баары окшош. Көрдүңүзбү, неме оймо чиймелер баары бирдей симметричный турат да, ушул жерге түшкөндө. Ушул жер аялдардыкы. Аялдар жума күндөрү ошо аялга жасалат. Бул жак жер төлөсү. Ушулардын баары болгондо анан ошо 9000 10 000ге жакын адам батат. Эң үстү ушул, Эң үстү ушул. Бул ортодогу имамдар отура турган жер, азан айтыла турган жер.
азан айтылат. Ушул бул куполдун эң башына чейин 38 метр чыгат, 40 метрге жакын. Onun бийиктиги. Куполдун жерден бийиктиги. Жерден бийик. Подвалданбы? Жерден баш, нөлдөн дейми? Нөлдөн башта 38 метр бийиктиги. А төрт жагында турган муналардын бийиктиги 68 метрге чейин. 68 метр. 70-68 ушунча метр. Бетонун арматурасынан бери Түркиядан келген ustalar курушту. А биздин жұмысшылар 60%-ын биздикилер түздү бирок. Аркалар жүк көтөрүмдүгү боюнча негизги жүк 4 колоннага чөт да. Ошолордун баары эсепте ошондой болгон кынап чыгышканда алар да аябай бешик болот бирок. Эмнегиче турбайбы? Кылымдар ой тургандар бар. Кудай буйрса биздин мешитте кылымдар турат. Мунун дагы бир негизи чатырын жапканда, чатырда азыркы темирден эмес, же шипирдан эмес, булар чист таза коргошундан курушты. Коргошундун мөөнөтү, иштөө мөөнөтү көп болот экен, 500-600 жыл турат дейт. Ошон үчүн 500-600 жылга чейин буну алмаштырбаса эле тура берет турган. Кымбат болсо да, ошону алып келип Түркиядан ташып келиш керек буйрушту. Чатырын ошо менен жапты. Бүт коргошун. Колонналар турат, тиги мрамордон, ошолордун баары ошол жактан келди. Себеби бизде жок экен, могулар. Ушулардын баары Түркиядан келди. Ал эми бизде бар материалдар. Ушул жерден алдык. Көрө таш, сары таштардын баары биз өзүнөн чыгат. Бүт сырты, ичи сырты бүт өзүнүн Жалал Абад облусунан чыккан ташты. Мунун баары Түркиядан келген мрамор. Бүт Түркиядан келген мраморлар булардын баары. Мына колонналардагы да бүт ушулардын баары Түркиядан келген. Ал эми мына боорундагы таштар булар өзүнүн Жалал Абад облусунан алып келинген таштар. Сары таш, Жалал Абад. Анан бул жерде өзлөрүнүн аппаратын алып келип алып, ушул жерде обработка кылышты. Таке, бул өзү баягы маркумдарга жаназа окулчу жер экен да? Ооба, маркумдар. Мунун баары мрамор экен. Муну эми кокустук болуп же ушундай бир шаар чоң да. Миллиондон ашык адам жашагандан кийин мүмкүн бир күндө 3 ай 3 кишини алып келип калабы жаназага. Анда 3-өөнү тең коюп алып бир окуй берсе болот экен да. Бул дизельный генератор. Эгерде кандайдыр кырдаал болуп, шаарда свет таптакыр өчүп, же бир жерде авария болсо, бул автоматик иштеп кетип, ушул бүт мечитти камсыз кыла турган свет менен камсыз кылган генератор. Өзүнчө жарык кылып баарын камсыз кылып турат. Иштей берет. Бул даараткананын эркектер даарат алчу жайы бөлүгү бул. Бул жакта ысык суусу, муздак суусу, күзгүлөрү баары бар. Инвалидтер үчүн дагы бир 2 кабинет жасап койгонбуз. Бул жери жабык бар. Азырынча жабык деякчы. Ал эми бул даараткананын аркы жак бети аялдардыкы. Бир убакта бир 60 адам даарат алат. 60? Бир убакта. Бул жактар кабиналар. Суулар агып кетип турат да, анда балжылап көлчүк болуп булганбайт. Анан муздак суу. Бирөөсү ысык суу, бирөөсү муздак суу. Азыр ысык суунун немесин эметелек. Кошуп койсо да болот. Экөөнү кошуп чабыштырып алса болот. Баары тигиндей кете берет. Буга бутту жуганда буга жуйт. А бул жерде күзгүлөр ар бир адамга бирден күзгү карап турганда карап сүлгүсүн өзү көтөрө келиш керек экен. Аке бул сонун сквер жасалыптыр бул жерге. Сөөрүлөр да жасалыптыр. Бул сөөрүлөрдүн үстүн чатыр менен жабылабы же ушул бойдон калабы? Бул өзү архитектуралык көрүнүшү боюнча ушул боюнча калат деп атат. Ошончо калат, жабы үстү жабылат кооздук үчүн. Анан биз азыр ойлоп атабыз мүмкүн 100 миң койсок болбойбу депчи. 100 миңге окшогон өсүмдүктөр бар го, анан жаз келгенде мунун баарын жаап калат да. Ооба. Кооз болуп калат анан деп атабыз эми мүмкүн жаз келсе чыгышындасыбы ойлонуп атабыз. 100 миңге койсок жакшы болот, жа. Койсо таза. Жакшы, сонун болуп калат. Өмөлөрү как раз азыр бишип турган убак болот күзүндө. Жакшы экен. Эми бул жерге эл ушул жерге деле намаз окуй берсе кийин батпай калса тияктан боло берет. Болот, эмне болбойт, болот. Мунун баарына атканда бир 30 миң, 40 миң адам деле батып кетет. Окуйм десе, бияк тиги кыбыл адам бул жака окуй берет да. Ооба. Ошон үчүн бул стоянкалар бар, окуй берет. Анан бул беседкаларды көрүп турасыздар мында. Ушундайдан 10. Бул жагында 5-өө, тегил жак тарабында 5-өө. Ар биринде 10 киши отуруп алып, маектешип отурса болот, китеп окуса болот отуруп жамгырда. Жөн эле бала чакасы менен келип сейилдесе болот бул мечиттин айланасында.
таштан эмес, жалаң темир бетондон курулган биздин Борбордук мечиттин бекемдиги оригиналдарынан 10, балким 100 эсе бекем болоору турган эле иш. Түрк туугандар курулуштун бекемдиги маселесине келгенде деги эле темир аябайт экен. Мынчалык шкалган арматураны биздеги бир да башка курулуштан көрүү мүмкүн эмес. Чылгый эле темирден курушту десек деле аша чапкандык болбос. Бирок жасалгалап шөкөттөөсүнө келгенде алардын өзүмчүлдүгү көбүрөөк өнүгүп кетет сыяктуу. Мечиттин айланасындагы эл басып жүрчү ачык аянттардын баарына кадимки эле биздин траверттин аттуу арасы көңдөй сары таштар төшөлгөн. Алар суук катуу болсо бир эле кышта кумга айланып калышы мүмкүн. Анан да мечит баштан аяк түрктөрдүн классикалык көнөгө оймо чиймелери менен кооздолуптур. Анын ичинде түрктөр өнүктүрүп, өздөштүрүп, жогорку көркөмдүккө жеткирип алган араб каллиграфиясында, башкача айтканда, Куран аяттарынын жазылышында сөз жок. Бизде андай традиция болбогон соң хыңк этпей кабыл алуу керек. Бирок оймо чиймеге келгенде кыргыз адистерин пайдаланышса мындан да жакшыраак болмок деген ойдобуз. Кыргызстан мусулмандарынын Борбордук мечити дүйнөлүк оймо чийме өнөрүнүн туу чокусу болгон кыргыз оймолору менен шөкөттөлсө, кыргыз-түрк бир туугандыгы дагы бекемделбесе алыстабайт эле. Түрк дүйнөсүн бириктирүү саясаты артына кетип калбайт эле. Ошентсе да тартуу кылынган аттын тишин санабайт дейт. Кантсе да түрк бир туугандардын жардамы менен Борбордук Азиядагы эң чоң мечиттин эгеси болдук. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары келип ачып беришти. Элибиздин кан жанына бүткөн аруу динибиз боюнча саясий багыттарын ачык айтышты. Биздин буну билбей калды. Биз ла илаха иллалла Мухаммад Расулулла дегенди айтыштан коркчубуз. Аны дагы ичибизде шырлап айткан заман болгон. Biz atalarımızga Kur'an okutup, mürüzöge bıra almadan günler olgan. Biz mecitke kirip, mecit emez, үйde namaz okutkan korkkan mezgil zaman bolgan. Mına oşun bardı artta kaldı. Kudayga çeksiz şükürler, çeksiz maktaular Kudayga. Mına bugünkü zaman, bu başka zaman. Bizim memleket bugünkü, bu başka memleket. Mına hazır hiç kanday toskolduk yok, toskolduk yok. Kırgızstanda mектептен мечит көп. Бул дагы жакшы көрүнүш. Кээ бир айтат, мектептен мечит көбөйүп кетти деп. Мына мечит көбөйсө, ыймандуу балдар көбөйөт. Медресе көбөйсө, ыймандуу биздин жаштар көбөйөт. Бирок биз шунун баардыгын тең туура жолго салышыбыз керек. Азыркы сыртта болуп аткан коркунучтарга ошонун баарын эске алып, терроризм, экстремизмди эске алып туруп, биз ынтымактуу ата-бабамыздан келаткан салттуу динди биз катуу кармашыбыз керек. Мамлекет башчыбыздын мечит менен медресенин көбөйгөнү жакшы деген пикири динден аллергия болгон бир топ адамдарга жакпай, светтик мамлекетибиздин устун урап, түркүгү кулап калгандай чуулдап жиберишти. Ачыгында биздин мамлекеттик түзүлүшүбүздө да, мыйзамдарыбызда да, ички тышкы саясатыбызда да эч кандай өзгөрүү болгон жок. Болгону бийлик башына чындыкка тике караган, калп айта албаган, мыйзамдан эле эмес Кудайдан да корккон адам келди. Болгону Кудай деген адам кандай болоорун дин душмандары мокочо кылган образдар аркылуу эмес, өзүнүн жан дүйнөсү, жон териси менен түшүнгөн адам катары таш кадамга баскандай адилет пикирин айтты. Кудайдын буйругу жок, кумурсканын буту сынбайт. Кудай эмнени кантип пландары пенденин акылына сыйбайт. Биз бүгүн Кудайдын үйүнүн курулушу боюнча Кудай Тааламдын эки буйругунун мисалына күбөбүз. Биринчиси болсо мына бул. Биз Башкалабыздагы Илимдер Академиясынын башкы имаратынын маңдайында турабыз. Биздин артыбызда атомдун макети турат. Бул Бишкекке келген ар бир адамга тааныш, белгилүү болсо керек. Бирок мунун бир өзгөчө тарыхы бар. Şu algaçkı Pişpek şaары орус бийликтери тарабынан негизделип ушул жерде жаңы шаарча пайда болгондо бул жерде орустун православия чиркөөсү болгон экен.
Анан кийин совет бийлиги орноп дин безерлик заман келгенде мечиттер, чиркөөлөрдүн баары талкаланып, ошол чиркөө дагы жер менен жексен болуп, бузулуп, орду ушинтип белгисиз болуп калган учурда кандайдыр бир себептер менен ошол чиркөөнү жетектеген Дьяков деген поптун уулу шаардын архитектору болуп калат экен. Анан ошол шаардын генералдык башкы планын түзүп атканга аралашып, анан ушул жерге скверди пландап кетиптир да. Жол ушул сквердин эки жагынан өткөндөй кылып, ортосунда ошол чиркөөнүн орду бош калгандай, ошол жерде бир кандайдыр гүл жарлар же болбосо мындай бакшактар өсүп тургандай кылып пландап кеткен экен. Кийин ал жерге академия ар жагына түшкөндөн кийин бер жагына атомдун макети пайда болуп, ошол боюнча ушул күнгө чейин келатат. Эми максат ошол Кудайдын үйүнүн орду жаман буттарга басылып, тебеленип, тепселип калбаса деген мааниде жасалган болуш керек. Кыскасы Кудайдын буйругу менен ошондон ушул күнгө чейин ушул чиркөөнүн орду ушул жерде баягы элдин баары суктанып караган гүл зар болуп, анан анын үстүндө мындай бир жакшы элге жагымдуу бир илимий дүйнөнүн символун билдирген макет турат. Мечиттер сыяктуу эле чиркөөлөр да Кудайдын үйү. Алардын да заманбап жаңылары курулуп, шаарыбызды көркөөлөп, аларга каттагандардын саны аздап болсо да арбап барат. Биз башка диндегилерди сыйлай билгенде гана өз динибиздин кадыры көтөрүлөрүн билебиз. Мусулмандардан кийинки эң жакын тууган христиандар, айрыкча православия христиандары экенин билебиз. Алар менен бизди тарых кошкон, тагдыр кошкон, демек Кудай кошкон. Бири-бирибиз менен кантип ымалалашып жашаар экенибизди сыноо үчүн ушуга чейин менин диниме кир деп үгүттөп, мусулмандын эшигин черткен бир да православ көргөн да укканда эмеспиз. Биз да ошолордой болушубуз керек. Жакшылыгыбызды өз жашообуз, өз турмуш образыбыз менен көрсөтүүдөн өткөн үгүт болбойт. Бир убагында мечиттерибизди бускан, намаз окуба деген өзүбүздөн деле кошумча болуп чыккан орусга төңкөп эле. Кудайга миң мәрте шүкүр, алал акпайт, чөкпөйт экен, 70 жылдан кийин камырда кыл суурган кал төгүлбестен мечитиңди сал, динingге көч, мусулман ойгон деп. Мына элде ушу түрк атабыз мусулман да, алhamdulillah мусулман. Мына мечитин көрүп турук го элде. Ушундай кылып кимдин колунан келет? Ким буга тормуз кыла алды, салбайсың деп. Мына жер берди, биздин Бишкек уруксат берди. Кудайга миң мәрте шүкүр. Кудайдын үйүн куруу боюнча Кудай Тааламдын дагы бир буйругу Борбордук мечиттин курулушу болду. Ага жер бөлүү боюнча кандай гана чыр-чатактар болгон жок. Акыры эски көрүстөндүн орду буйрду. Советтик доордо талкаланып жок болгон эски көрүстөндүн орду. Бирок ошол Төрткүл көрүстөнү деген аты бар тарыхый эски көрүстөнгө орус келгиндери келгенге чейин эле ал турсун кокондуктардын пишпек чеби курулай электе эле жергиликтүү кыргыздар сөөктөрүн коюп келишкен. Анын ичинде Айтыруу Бишкек баатырдын сөөгү да ушул жерге коюлган деп айтылат бир топ санжырада. Төрткүл көрүстөнү бул 1700-жылдардын башында башталган. Ошонун күнчыгыш жагында тиги 12 таштан турган жерде Бишкек баатыр устачылык кылган. 8 жыл кербендер менен Россияга барып, ошол жактан темир усталыкты үйрөнүп, темир усталык менен усанып, ушул жерге келип, жолдун боюнда ат араба, дөңгөлөк, атка така деген эң керектүү буйман шаймандарды орок, балта, чотунан бери жасап, бул жолдун Бишкектен келатабыз, Бишкекке бардык деп аталып калышынын бирден бир себеби. Бул жерде эски чоң дөбө бар экен, 4 бурч болгон. Анан ошол дөбөнүн бурчтары баягы кишилер чыгып түшүп, балдар ойноп отуруп, жол кылып, анан жолдун тегереги жер көгөргөндө жалбырактай болуп калчу экен. Анан Төрткүлчө аталып, анан Төрткүл көрүстөнү аталып кетет. Келген кишилерди ошо деменин тегерегине кое берип, бул жер Төрткүл көрүстөнү аталат. Анан кийин өзү Бишкек 84 жашка деп коюлат. Мени койсоңор Төрткүлдүн жол жак жээгине жакыныраак койгула. Ат чаптыргыла. Өзүмдүн күлүк Гергашканды чаптыргыла. Анан кийин
колуңардан келишинче болжоп бир күмбөз салып кое берсиңер деп балдарына киресин айтат. Бул жерде ошол могу китепчеде балдары да жазылуу, күмбөзү да тартылуу. Муну 1903 жылы Борис Смирнов деген россиялык художник кыдырып жүрүп, ушул күмбөздү тартып кетет. Сүрөт кылып тартырып калтырып кетет. Ошол тартып кеткен сүрөттү Малабаев Жумакадыр деген тарыхчы, доктор, тарых илимдеринин доктору ошол өзүнүн китебине Бишкек столица Кыргызстана деген китепке басып чыгарып сүрөтү менен анан кандайча эмне болгонун как тарыхчы катары Бишкекти кенен-кесир жазган ошол жерде. Асанбек Стамов кыргыз эл жазуучусу ошол 70-жылдардын аягында бул анын өзү газетага жазып чыгат. Багынан толук эмесин алып, укум тукумун, бала бакырасын, небере чөбөрөсүн, кыбырасын, кимиси кайдан, өзү каерден төрөлгөн, каерден киндигин кескен, анан кийин каерда өзү ким менен кармашкан, тем более өзү темир уста болсо. Анан өзүнүн жасаган куралы менен найсасы, кылычы, чоту gibi менен баары элдин ичине кошулуп, Кокуй Бишкек, сен бизге жаса, Кокуй Бишкек, анте кой, минте кой деп, ошол элдин арасына оозуна алынып калып, ошол боюнча баягы аталып жүргөнү дагы алдыга узап, Бишкек аталып калганы ошол. Төрткүл болсо, бул 1700 жылдын башынан башталып, 1958 жылы Фрунзе горисполкомунун председателі Койбагаров болуп турганда ошол аксакалдын кол койгон кагасын мен архивден алдырдым. Ошол жерде жазылып турат. Качан, кайсыл убакта кантип талкаланып, кантип түзөтүлгөн. Анан ошондон баштап жанагы Бишкек коому, Айтамга коому, Солто коому чогулуп алып, биздин ата-бабабыздан калган эстеликти бульдозер менен түртүп таштаса эле жок болуп калабы. Эмне үчүн эстелик койсо болбойт? Эмне үчүн ошол күмбөздүн ордуна кайта күмбөз салса болбойт деген сөз күчөп анан кийин бу биздин республиканын чоңдору ушундай ойго келди окшойт. Эми ал жер ыйык жер экен, көрүстөн экенин баары эле билет. Бул жерге эчтеке салынбай турганын билишет. Кийин коянда биз аерде советтердин убактысында кинотеатр кылып таштадык элек. Кой муну мечитке берели дешип, бул мечиттин биз салабыз деп арабтардын келгенде ушул жерге макулдашып калганын себеби бүгүнкү күнгө ылайыктуу туура чечимдердин бири болгонго деп ойлойбуз. Эми ошол Бишкек баатырдан тукум барбы, түз тукум азыр? Түз тукумдар бар. 5 баласынан калган тукумдар азыр Сокулук районунун Түз айылында жашашат. 1700 киши бар. Кудайга тоо ушундай болуп калсын. Берге базар кылып таштаса эмне кылат элек? Берде оюн шоу ойной тургандай кылып, баягы советтердин убактысындагыдай кылып кинотеатр салып таштаса заң кайтып туруп, анан жүрмөкпүз да ыйлап ошол жерде. Анан армандын баары ошондо айтылчу арман ошол жерден айтылмакта. Кудайга тоо. Бүгүн баш калаабыз атын алып жүргөн тарыхый инсандын сөөгү коюлган жерге, андан башка да миңдеген ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан жерге эң ыйык чайы мечит түшсө, Бишкекте эле эмес, Борбордук Азиядагы эң чоң мечит курулса, мындан өткөн жакшылык болобу да, мындан өткөн тарыхый адилеттүүлүк болобу? Мындайды Кудайдан башка ким пландап, эсептеп чоттой алат эле? Эмнеси болсо да бүгүнкү жакшылыктарыбыз үчүн жараткан Кудайга миң шүгүр айтып, тообобузду миң жолу бекемдөдөн өтөр жолубуз жок деген ойдобуз.